ал киши айласынан күчтүү болот экен да. 2023 жылдын 20 сентябрында Бишкектин четиндеги селекция айылында 36 жаштагы Асел Ногойбаеваны мурдагы күйөөсү мыкачылык менен бычактап, келин оор абалда ооруканага түшкөн. Шектүү кармалып, факты боюнча кылмыш иши козголгон. Эч качан бурмаламасын. Суралабыз шуну президенттен суралабыз. Ушул жылдын 2 январында Баткенттин Ирилеш айылында күйөөсү аялын көчөдө муунтуп өлтүргөн. 22 жашында каза болгон маркум келиндин туугандарынын айтымында күйөөсү аны 3 күн бою сабаган. Келин үйдөн качып чыкканда артынан барып көчөдөн сабап муунтуп өлтүргөн айтылууда. Милиция шектүүнү кармаган. Өлкө аймагында мындай үрөй учурган окуялар ондоп саналат. Мындан улам Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев зордук зомбулукка кабылган кыз келиндердин укугун коргоо боюнча билдирүү жасады. Ал ушул жылдын башында Кадамжай районунда күйөөсүнүн уур токмогунан каза тапкан 23 жаштагы келиндин тагдыры аянычтуу аяктаганын билдирип, Facebook баракчасы аркылуу кыз келиндерге кайрылды. Урматтуу кыз келиндер, эгерде сиздерге зордук зомбулук көрсөтүлүп жатса, тез арада ар бир райондо жайгашкан УКМК кеңселерине барыңыздар. Энилерди, аялдарды, кыз келиндерди сактап, коргоп жана жардам берүүгө милдеттүүбүз. Эне бар, үй бүлө бар, мекенибиз болот. УКМК төрагасынын мындай билдирүүсү аял затына эбегейсиз күч берет дешет. Мындан улам зомбулукка кабылган аялдар жашырбай өз коопсуздугу үчүн аракет көрүү зарылдыгы айтылууда. Зордук зомбулук көрсөткөн эркектерге кичине мындай бир сес болуш керек. Бизге дагы мындай бир камкордук, бизге дагы мындай бир бизди коргой ала турган орган бар деп эл билиш керек. Ойлойм ошол зордук көрсөтүп келген күйөөлөргө, кайненелерге дейгеле ошол бул кыйноолордун алдын алуу бир чоң иш-чара деп ойлойм. Ыраазычылык берем Камчыбек Ташиевичке. 2023 жылы Жалал Абад облусу боюнча Акыйкатчы институтуна зордук зомбулукка кабылган жалпы 13 кайрылуу келип түшкөн. Адистердин айтымында өлкөдө мамлекеттик кризистик борборлор аялдар менен балдарга карата зомбулукту алдын алуу боюнча маалымат жетишсиз болуп жаткандыгы окуялардын көп катталышына алып келери кошумчаланды. Баарыбыз тыгыз иш алып барышыбыз керек да. Жанагы жерлерде түшүндүрүү иштерин алып баруу, укуктук сабаттуулуктарын жогорулатуу, андан сырткары жанагы кризистик борборлор бизде жетишпейт, региондордо жок, ошолорду ачуу, жогорку окуу жайларда деле ушундай студенттер арасында түшүндүрүү иштерин алып баруу, андан сырткары жана коомдун алдын алуу борборлору бар, ошолордун иштерин да жандандырууубуз керек деп ойлойм. Негизинен жоопкерчиликти күчөтүү зарыл. Психолог Дилнура Ташибековага кайрылган жарандардын 30% үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандар экендигин айтат. Чыр чатактар көбүн эсе үй бүлө курууга толук даяр эмес. Жетишпестик туугандардын кийлигишүүнөн келип чыгат. Үй бүлөгө кийлигишүү, ошол эле кыскануу, ошол эле жетишпестиктин негизинде, ошол эле караңгылыктын негизи деп айта алам да. Эми себептери көп. Мындай физический зомбулук бул бир түрү. Эмоционалдык зомбулук менен келгендер көп. Себеби баягы аял өзүн такыр эле жоготуп койгон, өзүнүн баалуулугун, өзүнүн ким экенин, жеке өзүн тааныбай калган учурлар деле болот да. Ал эми Жалал Абад облусу боюнча 2023 жылы облустук ички иштер башкармалыгына жалпы 171 үй бүлөлүк зордук зомбулук катталган. Анын ичинен 128 факты соттун кароосуна жиберилген. Ички иштер министрлиги жыл сайын 10 миңдей аял үйүндө кордукка кабылып келетканын билдирген. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы зомбулуктун бул түрүнө байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин 90% түрдүү себептерден улам сотко жетпей, жабылып калып жатканын маалымдаган. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.